Күндө окшош тамак жасап, эмне тамак жасасам бир өзгөчө деп жүрсөңөр, үйдөгүлөрдү жана уста багып атсаңар, усталарыңарды сүйүндүргүңөр келсе, ушундай өзгөчө тамак жасап, анда ушул тамакты жасап көргүлө. Биринчи эле күрүчтү бышырып алабыз. Ал үчүн казанга майды коюп, күрүчтү сууга жууп алабыз, кууруп майга. Анан үстүнө суудан коюп, жай отто бышырып алабыз. Андан кийин ушинтип курийни курутканы, пияз экөөнү майга жакшылап кууруп, картошкадан салып, үстүнө кара мурч, кызыл мурч, бир укроп, көк пияздардан салып, үстүнө суу, томат да коштук. Томат да кошуп, жакшылап кууруп, үстүнө суу куюп бышырып алабыз. Эгер мындай үй бүлөңөрдө азчылык болсоңор, картошка кошпой эле курийни курутканы өзүнөн эле подливай кылып жасасаңар болот. Эгер үйдө көпчүлүк усталарыңар бар болсо, ушундай картошкадан көбүрөөк кылып жасап, подливай жасап алсаңар сонун болот. Мынакей күрүчүбүздү коозураак кылып пиалага салып туруп, анан кийин салып